катуу тийсе дагы айтайын, көп сөгүнгөн жигиттер. Ушул нерсе сиздерге алымдардын атынан деп кабыл кылыңыздар, мен жеткирүүчүмүн. Устаздар айтып атат да, ким кайсыл сөздү көп колдонгон болсо, акыркы деминде ошол сөз менен өлөт дейт да. Буга бир живой мисал. Мисалы, унайда баратасыз. Унайда баратып бир кырсыкка учурадыңыз. Кырсыкка учураганда киши чочуйт. Киши чочуганда оозунан бир сөз чыгат. Кайсыл сөз чыгат десек, ушул эң көп колдонгон сөз чыгат экен да. Мисалы, энең деп чыгат кыргыз эркектерде. Же болбосо андан да оор. Мен эми эң жакшыраак угулганын айтып атам да. Мындай мисалдар өтө көп. Айтор Аллах сактасын, ушул арам сөз менен чочугандан кийинки абалыбыз акыркы дем болуп калбаш керек да. А эми экинчи мисал, жакшы мисал катары бул субханаллах, алхамдулиллах, ла хаула ва ла куввата илля билля, Аллаху акбар деп жүргөн киши чочуп кеткенин байкап көрсөңүз, керек болсо бир арыктан чалынып кеткен болсо, я Алла деген сөз оозунан чыгат. Балким ошол арыктан аттап